3 күн окусам 2 күн ыйлайт элем. Мен бардыгы шылдыңдап. Жарыктыкты көз менен эмес, жан дүйнөгө салган арман. Биздин жүрөгүбүз көрөт, көзүбүз көрбөй койт да. Кээ бирлер болсо көзү көргөн менен жан дүйнөсү көйдөнү сокурлар бар. Табигат тартуулап уланган талант. Мен сага тарынгым келет. Мен сага тарынгым келет. Комуз баягы концертный комуз, кымбат концертный комуз алсам деп кыялданам да. Көзүм таза болгондо биз талачылык кетмен чаап, талада кетмен чаап болсо дагы таладан келбей эле коет элем менчи. Ийгиликке жетелеген ишеним. Базарга чыгып ырдаганда эмес, сахнаны тандадым. Менин жан дүйнөм сахна деп туруп алды. Көзүм көрбөсө дагы ошол сезүү органдарым менен тамак жасай берем. Жардамсыз жүргөн жан кандай, сокурго десе солоймун, сөз угуп элден аргандай, эмнеден тайдым билбеймин, эки көз көрбөй калганда. Жараткандын сыноосуна кабылып ден соолугунан майыптуулугу бар көрүүсү начар айым Мансура Токтосунова 38 жашта. Ош шаарынын жашоочусу болгону менен турмуш шартка мүмкүнчүлүктүн аздыгынан алыскы Төө Моюн айылынан Ак Шаар айылында күн кечирет. Билүү күткөнүнө 2 жыл болгон. Жолдошу дагы социалдык муктаждыкта. Айылдагы эскилиги жеткен чакан 2 бөлмөлүү үйдө жашайт. Жарыктык дүйнөнү көз менен көрүү чексиз бакыт экенин белгилеген айым өз турмушун кенен айтты. Анан атам менен апам, мен 5 жашымда ажырашып кетишип, тага журтум, Араван районуна караштуу Төө Моюн айыл өкмөтүнө келишкен. Бул жакка келип, ошол апам 3 кызды багыш керек да. Апам айыл өкмөттө, бала бакчада техработник болуп, пол жууп иштеп жүрдү. 3 кызды багыш керек дегендей. Анан ошол убакта мен баягы 9-ду бүтүп, балалык чагым бирок оор өттү, меники өтө оор өттү. Мектепке көзү таза балдар менен окудум. 3 күн окусам 2 күн ыйлайт элем. Мен бардыгы шылдыңдап, анан ыйлап келип, кайра унутуп калып бала экенбиз, барып окуп жүрүп 9-ду бүттүм да. Жалаң 5 менен бүттүм күбөлүгүм. Анан ал мезгилде мени көзү азиздердин мектеби бар экенин билип, алып барган адам болгон эмес да. Ошого анан баягы 9-ду бүткөндөн кийин досторум турмушка чыгышты, окуу жайларга барышты. Мен үйдө отуруп калдым. Аябай кыйналдым. Давление ашырып алдым. Ойлонуп жүрүп, сыгылып жүрүп, давлениям дайым бийик жүрөм. Анан апам пол жуат эле, айыл өкмөт баягы канча пайыз эмгек, канча пайыз талант дейби. Мен өзүм деримде бар экен, өздөштүрүп кеттим. Кудайга шүгүр, азыр комуз черткениме 20 жылдан ашты. Комузду көтөрүп алып, айыл өкмөттө кандай иш-чара болсо, же кайсыл жерде кандай конкурс бар экенин уксам, комузумду көтөрүп алып барып ырдайм. Барыш дагы мага өтө тозок да. Бирөөнү ээрчитсем, бирөөнү жетелетсем, жолун төлөп беришим керек, тамагын алып беришим керек. Өзүм кээде тыгылып, кээде жыгылып дегендей ылайга көрбөй бирдемкени сүзүп алып, ошентип жүрүп, анан мына өзүңүздөр көргөндөй ушунча ийгиликтерге жетиштим. Ошол булар менин бүт ошол кыйналгандарымдын үзүрү деп билем да. Ошол кыйналып жүрүп, кайсыл жерде эмне болсо барып катышып, мына мынеттен карап турсаңыздар, маданиятын мыкты кызматкери болдум. Бул мен үчүн эң чоң бакыт. Гүлшайыр Садыбакасова эжеке мени көрүп, анан сен жылдын мыкты айымы болушуң керек экен деп, Замира Акбагышева эжекенин ошол жылдын мыкты айымы деген төш белгиси менен сыйлашты. Бул дагы мен үчүн чоң бакыт.
Балалыгынан сыноолорго кабылып кыйынчылыкта чоңойгон. Апасы жалгыз бой 3 кызды тарбиялаган. Мамлекеттик мекемелерде техникалык жумуштарды аткарган. Апасын көтүп жүрүп комуздун өөнүн угуп зеректигинен жөндөп кеткен. 9 бүткөндөн кийин ушул айылда жашаган Айтиев Ысак деген агайдан үйрөнгөнмүн комузду. Комуз үйрөнгөн дагы мен үчүн өтө кыйын болгон. Бармак баштарым менен өйдөгө ылдыйга, сөмөй, биринчи кыл, экинчи кыл деп үйрөткөн да. Анан ошо өздөштүрүп алдым. Өздөштүрүп алып, азыр 20 жылдан ашуум болду. Чертип ырдап келе жатам. Аткаруучумун. Анда мен сиздерге өзүм комуз жөнүндө жазган ырыман бир куплет айтып туруп, анан окуп берейин, ырдап берейин. Жараткандын кыргыздарга белеги, комуз үнүн сүйбөй элим келеби, комуз үнү жан дүйнөмдү балкытып, күчүмө күч, демиме дем береби. Мен кыйналсам кошо тартып азабым, сырым айтсам түбөлүккө катасың, кээде ыйлап кайгы муңга чөгүлсөм, жан шериктей баарын бирге татасың. Кандай тузак кабагыңды гүлгө теңейм жаздагы каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Табият тартуулаган талантына аракеттенип, республикада өткөн сынактарга катышкан. Өлкөдөгү белгилүү эстрада жылдыздары менен биргеликте өнөрүн арнап, маданиятты мыкты кызматкер төш белгисине ээ болгон. Ар бир катышкан сынакта байгелүү келерин белгилейт. Айыл өкмөттөрдө мына көп жердегилер айыл өкмөттөн алган Араван районунан, Ош областынан барып туруп, Гүлмира Казакунова уюштурган чексиз мүмкүнчүлүктөр дүйнөсү деген фестиваль болду. Ошол жерден анан мына фольклордон гран-прини утуп алдым. Ошол барган жерден эч курук келбейм. Дайым бир белек, анан диплом, грамота менен келем. Ошол мына ЛТРден алып, ЛФМ радиодон бүт кайсыл жерге барбайын. Биринчи места меники да, көбүн эсе биринчи гран-при меники. Анан кээде болсо сен кайра берсек уят, башкаларга да берели. Биздикилер оорукчандар көбүнчө, анан кээде таза адамдар менен барып калам. Оорукчандардын фестивалдардын тазаларга башкаларга берелим деп, анан башкаларга беришет. Ушул бүт менин кыйналган немелерим, баягы ушуну көрүп алып, мен бекерге кыйналбаптырмын, мен бекерге ушундай кылып жашабай атат экенмин дейм да. Элге кичине болсо да кызмат кылып келе жатам. Генерал болгусу келбеген солдат эмес дейби. Эми буюрса, ошол мындан дагы алгалагым келет. Кудайым буюрса, заманыбыз тынч болсо, ден соолугум жакшы болсо, ошол колумузду, 3 кыл колумузду көтөрүп алып, кыргыз элиме дагы да кызмат кылып, балким эмгек сиңиргенди алып калышым мүмкүн. Эми ал жагын убакыт көрсөтөт. Мен эми андай десе бул ошол наам үчүн эле экен эмес. Наам үчүн эле ушинтип атат дебесин көрөрмандар. Бул эми ошол менин эмгектерим деп билем да. Тамактын даамына келтире жасаганын айткан айым конок тосууга ынтызар. Биздин телетоп келе жатканын угуп, аш демдеп дасторконун жайган. Көзүм көрбөсө дагы ошол сезип, сезүү органдарым менен тамак жасай берем. Тамактарым аябай даамдуу болот. Азыр өзүңүздөр да көрөсүздөр. Жолдошум аябай жакшы көрүп жейт менин тамактарымды. Дайым үйгө конок келсе,
ошо бир да калтырышпай десе мен сүйүнөм. Ошо майдын дак болгонун, жытынан билебиз көбүнчө көз айыздер. Бисмилла деп анда баштайлы. Аял киши кулагы менен, анан эркек киши ашказаны менен жол табат дейт. Ошол боюнча жолдошум жумуштан анча-мынча келгенде жакшы тамактанан жаркылдаган кабак менен күтүп алганга аракет кылам. Учурда Ош шаарынын тургунумун. Ош шаарында 2013 жылы ошол квартирага барып туруп, ошол жака пропискамды коюп, анан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге үй салынып атыптыр деп угуп, анан мына айылда өзүңүздөр көрдүңүздөр, жашоо кыйын. Ошол жака бардым. Анан 2-3 квартира которуп жашап көрдүм. 2-3 квартирада жашасам, квартплат баягы суу ичинде деп айтып атам да, эми суу ичинде деп ошол жака барып неме кылсам, акчам жетпеди, аз гана пенсия жетпейт экен. Анан азыр Ош шаарынын тургунумун учурда, бирок айла жок. Азыр ушул үйгө келип, ошол жерде жашап атабыз. Бул деген менин Төмөйүн айыл өкмөтүнүн Акшар айылы. Биздин айылдын, Төмөйүн айылынын адамдары дагы өтө башкача адамдар бар. Менин чыгармачылыгымды ар тараптан колдоп турушат. Бир экөөнү айта кетейин. Болпонова Жумагүл эжеке бар. Көп жылдан бери азыр эс алууда, айыл өкмөттүн башчысы болуп иштеп жүргөн. Ал кызым, сага мен бир пенсиямды котороюн. Мен көбүнчө ошол комузум жаңылашым керек болуп калат. Анан форма, сахнада кийим менен да формадан кыйналам. Анан бир пенсиям котороюн, неме алып ал, форма тиктирип ал деп ошол эже бир пенсиясын которуп берди. Анан Төмөйүндүн жаштары, агалар, эжелер Россиядан өздөрү ошол бир мени көрүп теледен демилге көтөрүшүп, анан акча жөнөтүшүп, бир нерсеңе жарат деп баардыгы чогулуп алып, мага ошол тыйын которушту да. Анан ошондой адамдарды көрүп кандай ыр жазгым келбейт. Төмөйүнүм деген ыр жазганмын, ошону дагы окуп берейин. Айылым, ата журтум Төмөйүнүм, сен менен өттү менин кайгы муңум, сен деп сокту ар бир соккон жүрөгүм, сен деп ырдап, сен деп комуз күйлөдүм. Койнуңдабыз кандай сонун рахат, атың айтуу өзүнчө эле салтанат, сыймыктанам мен сен менен ата журт, анан кантип сага ырлар жаралбайт. Төмөйүнүм атыңан айланайын, кагылайын мен сенден, кагылайын, баардык элди өзүнө тартып турган бар сенин кең пейилдүү адамдарың. Сууду ошол тиги көчөдөн ташыйбыз. Азыр жолдошум жокто ушинтип сууга барып келем. Курукчулук маалда жакшы. Анан эгер кар жаап койсо, жаан жаап койсо, тайгаланып чыгып түшөм деп суу ала албай, үйдө жолдошум жок мезгилде. Болбосо коңшу балдардан суранам. Кээде суу жок дагы отуруп калам да. Идиш аякка, бет колго суу таппайчы. Анан мындай жер кара маалда, курукчулукта баскан жолдорум жаттап алганмын. Анан ошол акырындап өзүм этият кылып, баягы каерде таш бар, каерде чуңкур бар жаттап алгам да. Алып келе берем. Бирок жыгылып түшкөн убактарым көп болот. Ызаланып, ыйлап, жашоомо өкүнүп дегендей. Анан дагы турмуш экен, күлүп жайнап дагы тиричилик аралашып кетет экенсиң. Сууду ушул жактан алып келебиз. Ошол баягы условиясы бар, үйдө жашап калармын, мен дагы бир күн суу ичинде болуп калар деп, ошол ар сууга барган сайын өзүмдү өзүм алдайм да, өзүмдү өзүм алдап, ниет кылып, максат кылып, суу ичинде болсо чындыгында кыйналбайт болчумун. Азыркыдай мына жер кара үчүн алып келиптим. Болбосо кыйналат элем. Азыр эми бул жерде шарт жок да. Бул канализация жок, жаныбызда суу болсо алып кирип кетет элем.
Эскилиги жетип бурап түшүү коркунучундагы үйүндө шарт жок. Жергиликтүү бийликке тынымсыз кайрылып, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин майрамында батирлүү болдуң деген жаңылык угам деп ар дайым үмүттөнөрүн билдирди. Декабрь ар жаңы жыл сайын күтөм да. Ошол Манзура сага үй берилет деп айтпак экен, бирөө чалап экен деп. Анткени угуп жүрөбүз, баягы биз көзүбүз жакшы көрбөгөн менен угуу сезимибиз жакшы дейт. Теле радиодон аламда эмне болуп жатканы менен кабардармын да. Анан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге үй берилет деген угуп, эми мага да чалып калышат экен, сага үй берилет деп айтып калышат экен деп ар ошол майрам сайын күтөм. Анткени жашоо шарт, эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, сууга баргандан кыйналам, эшик-элке чыккандан, кээде көп жыгылып, айрыкча азыр эми эчтеке эмес, кичинекейимде ошол жыгылып көп ыйлап жүрдүм да. Анан кичинекейимде ушинтип жашагандан көрө өлүп эле калыш керек деп тигиз розеткага мыкты саям деп көргөнмүн да. Анан кийин жаңылышкан экенмин. 2010 жылдан бери ошол оштон мен эле эмес экенин билдим. Айылда көз айыздерде мен эле, бирок шаарда мага окшогон тагдырлаштарым өтө көп экен. Мына бул үйлөр 60 канчанчы 3-жылы салынган деп калат да. Бул үйлөрдөн мына телевизордун өдөсүнөн, анан мына ачык мындай жерлер турат го. Ошондой жерлерден суу өтөт. Челек, баягы идиштерди коюп коебуз суу өткөндө. Суук, мына полдор да аябай эскирген, айнектер шамал кирет, эми ремонттогон менен баягы эскини жамаганча эсиң кетет дейт. Муну эми үй болуп калар деген ойдо ремонттогон жокпуз. Суу алыш үчүн баягы тазиктерге толтуруп алам, бет кол жууганга деп. Ошо 60 канчанчы жылы салынган эски үйдө жашап атабыз азыр. Ошо мен дагы ошолор менен чогуу ошо шаарда жашасам, анан мына чыгармачылыгыма дагы баягы бир жерге кичине билим алып туруп иштесем, айрыкча анан тойлорго той көп болот, кичине баягы киреше болот дейм да. Болбосо азыр пенсиям эле, пенсияны күтүп калабыз. 2 жыл болду мен турмушка чыктым. Жолдошум дагы жашоодон кыйналган адам. Анын өзүнүн үйү жок экен. Квартиралап жүргөн киши. Анан экөөбүз баш кошуп, менин ошол кандай болсом, ошондоймча кабыл алды. Аны мен кандай болсо, ошондоймча кабыл алдым да. Азыр көзүмдү карайт, мен ошол кыйналып көбүнчө мынтип темселеп сыйпалап калсам, эмнең керек деп колума карматат. Бир жака конкурска барам десем, эми кээ бирлер кызганат го, бул да кызганбай эле, кайра өзү бара бер деп уруксат берет, жетелеп алып барат. Кудайга мен шүгүрчүлүк келтирем. Эми кандай десем, мен түшүнөт да, кандай болсом ошондойча кабыл алып түшүнүп, экөөбүз турмуш кылып келе жатабыз. Кудайым буйрса мына жакында шайлоо болот. Ошол шайлоодо элди уккан, ошол бизге окшогондорго кичине жардам берген, жакшы инсандар келсе, анан бизге окшогондорго кичине көңүл бөлсө деп ойлойт элем да. Эстрадаларды көйгө салып жалгыз сырдашы комуз мукамдуу өнү менен ар бир чыгарманы татыктуу аткарат. Жарык дүйнөгө таасирленип, ыр жазып, чыгармалары китепке басылып чыккан. Кайгыга бүткөн абалым, караңгы бардык тарабым, басынып элден тургандай, бактысыз ушул тарабым, муңумду угар колумда, муңдашым жалгыз таягым. Жартыга бүтүн тең бекен, жашоонун тузу кем бекен, жазыксыз келип жарыкка, жаралуу мендей пендекен, жарыгын күндүн көрбөсөм, жаралып неге келдегем.
жалбырак чачкан талкандай, жардамсыз жүргөн жан кандай, сокурго десе солоймун, сөз угуп элден аргандай, эмнеден тайдым билбеймин, эки көз көрбөй калгандай. Ыңалап жерге келгеним, ырыстуу турмуш көрбөдүм, ата энем өлүп жашымдан, алардын билбейм өңдөрүн, түшүнсөң ушул эмеспи тирүү эле туруп өлгөнү. Турмушта болор миң айла, таппадым бирок бир айла, кантейин тагдыр дегениң, карабай тура убалга, жакшылык бере көргүн деп жалбарам күндө Кудайга. От болуп түбү жаранын, орукчан болуп барамын, көздүүлөр көргөн жер калды, көрбөсөм кайдан табамын, муңумду угар колумда, мұңдашым жалғыз таягым, сырымды угар колумда, сырдашым жалғыз таягым, мұңдашым жалғыз таягым. Турмуш тиричиликтен көп учур кыйналып калаарын айтып, коомчулуктан жардам күтөт. Кайырчылык кылып иштеп жүрүшөт да, ага мен эч каршылыгым жок. Эмнеге дегенде бала чака багыш керек, турмуш тиричиликте болот экен, бирин тапсаң бири жок, майды тапсаң чай жок дегендей. Алар бир жыргаганынан чыгып аткан жок. Мен аларга эч каршылыгым жок. Бирок мен дагы ошентип чыгып ырдайын дегем да убагында. Эми кечке эле үйдө отургандан көрө ал жакта элге аралашасың, адамдар менен сүйлөшөсүң, бир жагы 5-10 тыйын болот депчи. Анан ошол мезгилде мен бир туугандарым уруксат бербей коюшту. Эненин жүрөгү бала деп согот экен. Кызым, мейли, эгер сага ошол туура болсо, мейли, мен каршылыгым жок деди да. Бирок мен эмнегедир ал базарга чыгып ырдаганда эмес, сахнаны тандадым. Менин жан дүйнөм ошол сахна деп туруп алды. Ар жерге ыргытып койду, ушуну сен черчи деп белек кылган. Ошону чертип жүрөм. Комуз, баягы концертный комуз, кымбат концертный комуз алсам деп кыялданам да. Ошон үчүн колунда бар адамдар болсо, менин чыгармачылыгымды колдойм деген болсо, ошол жардам берем десе кабыл алат элем. Ошого муктажмын. Эгер 6 саным аман болуп, бар жогум жетиштүү болгондо мен антип сурабайт элем да. Такыр башка аракет болот эле, иштейт элем дегендей. Анан ошол чыгармачылыкты тандап, сахнаны тандап, Кудайга шүгүр жаман болгон жокмун. Мындан буягына дагы аракет кылып, аракет кыламын. Ошол президенттин колунан сыйлык алсам деп кыялданам. Ошол азыр эми өзүңүздөр билгендей жакшы жаш түшүнүктүү кадр келди. Нуржигит Кадырбеков, маданият министри. Айтып атам го, биз көрбөгөн менен жаңылыктарды угабыз. Ошолордун көзүнө көрүнүп калсам, балким мындан ары дагы эле мен алдыга ден соолугум жакшы болсо кыргыз элиме кызмат кылууга даярмын. Көз көрүү боюнча биринчи топто болмаймын да. Көзүмдө эми таптакыр көрбөйм эмес, азыраак бар көрүү. Аны дагы мен өзүм баягы сезүү орган күчтүү үчүн сезип жашайм да. Анан биздин жүрөгүбүз көрөт, көзүбүз көрбөй койт да. Кээ бирлер болсо көзү көргөн менен жан дүйнөсү көйдөнү сокурлар бар. Мен ошолорго айтат элем да. Мен эгер көзүм таза болгондо, бизде мына Төө моюнда талачылык, кетмен чаап, талада кетмен чаап болсо дагы таладан келбей эле коет элем менчи. Анан же болбосо эл сыяктуу ошол башка жака барып эмгектенет элем, Россиялап. Жан дүйнөсү көрбөгөндөргө баягы ичип кетишет, жаман жолго жүргөндөр бар, ичип кетишкендер бар, жалкоо үйдө бар жок болсо дагы алмапыш оозума түш деп отургандарга мен айтат элем, коркпой эле эмгектениңиздер, чыгып иштеңиздер. Ошол Кудайым ошол эмгекчил адамдарды жакшы көрөт.
жүзү дагы жарык болот, эмгек кылган адамдын жүзү жарык болот да. Ошо мен жолдошума дагы айттым да, сенин ден соолугуң жакшы, иште, колуңан келсе 5-10 тыйын тагып кел депчи. Ошол аракеттен берекет дейт. Ден соолугу жакшы адамдарга айтат элем, иштеңиздер, жалкоолонбоңуздар. Мен мисалы үчүн көзүм көрбөсө дагы эч качан жөн отура албайм. Кечке алым жетишинче ошол үй турмуш тиричилик менен же болбосо ошо чыгармачылык менен алектенем. Мен бактылуумун. Мен эч качан көзүм ушундай болуп калды деп бекер ыйлап жатпаймын. Мен Кудайга шүгүр, бир туугандарым бар, апам бар. Бактылуумун. Бир туугандарым болсо, бир эжем, бир сиңдим бар. Алардын көздөрү жакшы, экөө тең үй бүлөлүү. Эми жашоо ушундай экен, эмнедендир менин көзүм ушундай катаракта да, рожденный катаракта, барбаган жерим калбады, көзүм көрсөтпөгөн жерим калбады. Ошол болбойт экен дарылатса. Бирок мен Кудайга 1000 мертебе шүгүрчүлүк келтирем ушунчалыгына. Жашоодо тагдырдын түрдүү сыноосуна кабылган инсандар арабыздарбын. Оор түйшүктү көтөрө албагандар дагы жок эмес. Жараткандын сыноосуна шүгүр келтирип, чектелген мүмкүнчүлүгүнө карабай жашоо үчүн күрөшүп келе жаткан Манзура айым дагы талантын аздектеп, маданият тармагына өз үлүшүн кошуп келет. Бактылуу көз ирмемдерди күтүп, ийгиликтүү турмуш үчүн тынымсыз эмгек гана керектелерин жакшы түшүнөт.